Тамак адам эң көп жегенибиз тамак да туурабы? Бир күндө канча жолу жейбиз? Ушул тамакты эгерде биз 100% тамак жеген болсок, ушуну туура тамактансак, биз эгерде туура тамактанган болсок, бул туура тамактанганга бизге көпчүлүк организмге пайдага калат да. Туура тамак ичсек, ушул 100%тин 1000 сомго алып, сом менен айтканда аябай жакшы түшүнөбүз да. 1000 сомго тамак алсак, ушул 1000 сомдун бизге организмге 700-800 сом примерно жаныбызда калыш керек да, организмге пайда болуп турабы, питание болуп, пайда бериш керек. Мен ушинтип ойлойм. 1000 сомго алган витаминин 800 сому мага пайда берсе экен деп ойлойм да. А өзү организм туура иштеп, 200 сомун чыгарып салсын, туалетке кете берсин, унитазга. А бизде Кыргызстанда мындай эмес. Мен бүгүн айтат элем, тескерисинче депчи. 1000 сомдон 200 сом бизде организмге калат. Ошо сыяктуу эле хемакимдикиден 200 сом калат. Эгер туура эмес тамак ичет, туура эмес сууну пайдалангандардын жанына 200 сом калат дагы 800 сом туалетке кетип калат. Анан айтат, бул негатив уже. Бүгүн ушинтип жанталашып иштеп ар ким менен сүйлөшүп канча менет кылып атасыздар, 800 сом туалетке кетип киши, мына туура эмес тамактанып, туура эмес суу ичкен киши результат албайт дагы. Анан айтат, эчтеке жардам берген жок. Бекер эле 8000 сом, 7000 сом акчам кетиптир дейт дагы. Башкаларга дагы рекламаны берет. Антиреклама, это позитив эмес, бул негатив. Ошон үчүн эң негизгиси адамдын тамагы менен суусун контролдоңуздар, эгерде сиздер берип аткан болгондон кийин бул тамак эмне. Рекомендация айтсаңыз. Бирөөлөр тек гана ошол көңүл бөлгөнү менен эмес, же болбосо уккан эмес, же билген эмес, ал кандайдыр бир аябай кыйын токарь же сварщик, же болбосо аябай кыйын саанчы же швея, бирок көңүл бөлгөн эмес. А сиздер айтып койсоңуздар, мына айттыңыздар хемакимде ошондо эле мына жөнүндө да бир 15 мүнөт информация, 10 мүнөт информация түшүндүрүп койсоңуздар, деп туруп ошол жерин көңүл бөлчү болсо, пайдасын көбүрөөк алып калат. Ал кишиден результат чыкты. Бирөө 6 ай ичти чыкты, бирөө 2 айда результат алды да, бирдей эле 2 кишиге берсеңиз. А мына 2 ай ичкендеги айтат, сонун экен. Мен 10 күндө эле сонун болуп калдым дагы, күчүмө кирип, бетим сонун болуп калды дагы, жыргадым мага ушундан алып кел, ал барып алып туруп, швеяга барып туруп, весь коллективин айтат да. Айтат, сенин бетиң жакшырап болуп калды го, жоксо жана баягы ичимде отурган ичим оорубай калды десе, айтат, ооба мен хемаким ичүүгө жакшы болуп калдым. Ошон үчүн мага тезирээк ошондон дагы алып келе кой деп туруп, мына иштин баардыгы прямой зависимость да, бул биздин ийгилик менен абдан түз байланышта. Ошон үчүн бул составтар боюнча мен бүгүн обзорный эле общий кетип атам. Эми тематика менен кетебиз, цикл болгондо эмне үчүн суу ичкен жөнүндө бүгүн суу жөнүндө берип кетемин. Эмне үчүн биз сууну ушунчалык важный деп атабыз, эмне үчүн тамакты бөлүш керек. Бул жөн эле фигураны сактап, анан кичине вес ташташ үчүн эмес. Вес таштайм деп жүргөндөр бар. Мен бүгүн 10 килограмм таштадым эле, бир ай же гербалат иштим, же болбосо плавание бардым, бирдеме 10 кило таштадым эле. Анан кийин кайта таштап койсом эле, кайта мынча килограмм набирать этип алдым дейт да. Анткени деген ошол жердин өзүнүн чоң себептери бар да, ошол себептер жөнүндө билишибиз керек. Эмне үчүн? Канча акчасын кетирди, убактысын кетирди, же болбосо биздин ушул жердеги продукцияны ичти, анан кийин жетип алды результатына, анан аркага кетти. Же болбосо результат алган жок. Же болбосо результат алды. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Туурабы? Сиздердин практикада деле азыр кезиген 10 кишиге берип атасыздар. 8и мактап атат деле, экөө эле болбойт атат. Эмнеге болбойт атат? Анан аллергиясы барлар көп проблема жазып атышат, мен группадан болуп катам. Аллергия бул аябай чоң тема, бирок деген аябай оңой тема. Оңой маселе, чечсе болот. Аллергия, сахар, булардын баардыгы чечиле турган маселелер. Өттүн ташы, бөйрөктүн ташы, буну чанда эле өтө баягыда катуу оксалаты соли деп коет, катуу таштар бар, эрибей уже көптөн бери стажы коюп кеткен, же болбосо состав өтө начар, аларды операция кылса болот. Көбүнчө бүгүнкү күндө проблема кылып аткандардын жүзүнүн бир 70-ин жөн эле мына тамак ашын, суусун, анан бадылардан берип эле жакшынакай ордуна алып келип тазалап койсо болот да, жана үйдөн иши шыпырып мусорду алып чыккандай элечи. Врачка барса болот, врачка барыш керек, врачтын айтканын жасаш керек, бирок врачтын убактысы жок. Врачка 15 мүнөт берилет бир пациентти кирип уруксат берип чыгаргангачы. Бизге окшоп кечке аны эжелеп сен суу ич, анан мынча тамакты мынчадай ич деп айтып отурган диетолог барыш керек. Бизде диетолог менен психологдор жетишпейт да. Развитый мамлекеттерге барсаңыздар диетологдор менен ошо жетишкен. Мен силерге бир дагы статистика жөнүндө кичине айтып кетейин. Мен үчүн стратегический вопрос деп айтат элем. Бүгүнкү күндө мамлекетте бир ошого көңүл бөлүнбөй келе жатат. Адамдын, улуттун ден соолугу айтабыз, нациянын ден соолугу деп атабыз, таза болсун деп атабыз да. Бирок ошону менен практически заниматься эткен эч ким боло элек. Анча-мынча телевизордон чыгып айтылган бирдекелер бар, кичине статьялар чыгып атат, наукада жүргөндөр бир аз сүйлөп атат, балким отдельный кишилер өзүнүн үстүнөн иштеп атат. Бирок стратегический элдин алдына мына мындан 20 жыл мурун эсиңиздерде болсо, 20 жыл мурун больницалар бүгүнкүдөй толтурулап эле. Больницага жат десе барсаң бош эле, бирок барып жатпай каччы, эсин баары туурабы? Барыбыз эле каччы, үйдөн эле дарыланам, барбайм деп, анан больницаларда койкалар жок дегенде 1-2 место бош турат дейт да, палатадачы.
Бүгүнкү күндө барганда кандай? Бүгүнкү күндө барганда 1 ай мурун же 10 күн мурун очередке туруш керек. Больницага жатам депчи. Оору көбөйүп кеткен учурда коридордо адамдар өлүп атат. Мына эмени ковид эске албаганда башка учурда деле кичинекей эле бир эпидемия чыгып калса эле коридордо элдер өлүп калып атат да. Ушунчалык проблема улуттун ден соолугуна проблема болуп атат. Ушунун үстүнөн стратегически иштеген эч ким жок. Мына 20 жылдан мурун койкалар бош турган болсо, бүгүнкү күндө бош турган койкалар бүгүнкү күндө переполненный. Бүгүнкү күндө вообще толуп кеткен место жок. Не үчүн? Ана мен өзүмчө ойлоп көрдүм да, дүйнөлүк статистиканы алып карасак, эң ден соолугу жакшы мамлекет 1-чи орунда Япония турат экен. 2-чи орунда Монголия экен. 3-чү орунга Германия чыкты да. 18-чи жылдын чыккан результаттары 19-чы жылда. Эң начар ден соолугу начар туура эмес тамактанган деп 1-чи Тажикстан, 2-чи Өзбекстан, 3-чү Кыргызстан турат экенбиз. Анан анализ кылыңыздар эми мына 20 жыл мурун бизде тойлор мынчалык көп эмес эле. 1-чи. Экинчиден, тойлордон бош калган күнүбүздө девичниктер, балдардын, кишилердин барып алып аш жемейлери, анан ошентип отуруп, бүгүнкү күндө туулган отуруш деп отуруп, бизде 7 күндүн 4-5 күнү кечинде толтура тамак жемейт. Ушул система кандай башталды, ошондон баштап бизде больницалар толо баштапты. Атай статистиканы ачып алып карасаңыздар, мен калп айтпаптыр деп ойлойсуздар, статистика боюнча кандай ушу кечкисин тамак жемейлер көбөйдү? Биринчиден, биринчи причинасы, анан толуп кеткендердин саны аябай көбөйүп тур, сахар көбөйүп тур, инсульт, мына жүрөк, сердечно-сосудистый оорулар боюнча Кыргызстан дүйнөдө 1-чи орунда турат экен азырында. Анан жаштары, мурда деген 50-60ка чыкканда инсульт, инфаркт болгондор, азыр 30-40 жашта уже инфаркт, инсульттар көбөйүп тур. Даже мен 18 жаштагы бир бала инсульт сердечный приступ калмап инфаркттан каза болуптур, будан 3 жыл мурун. Ошонун вскрытие кылганда тамырларынын ичине шлак настолько толуп калган, тууракка эле толуп калып, кан жүргөнгө калган. Анан жеген тамактарын сураштырышса, мына биздин Кыргызстанда болгон окуя. Жеген тамактары фастфуд, кола. Постоянно кола, фастфуд. Кола, газированный кола, булардын баардыгы, жанагы мен айтып кеттим силерге, кислотности 3-4-тün ортосу болот да, 3-4 газированный, анан айрыкча коланыкы, мына 3-4-тün ортосунда болот да, водородный показатель. Бул деген сөз өтө кислый деген сөз. Демек организмди окислять этет, аябай, кычкылдандырат. Бул деген сөз канды коюлтат, барып деген сөз да. Эгерде анан кофени дагы адамдар көп ичет, кофе ичкенден кийин тазасын ичиш керек. Кофенин дагы тазалары анча эле көп зыян бербейт, бирок кофе ичкенден кийин кичинекей 100 грамм эле кофе ичсеңиз, сөзсүз аркасынан 200-300 грамм суу ичиш керек, жылуу суу ичиш керек. Аны эч ким жасабайт да, кофени ичкен боюнча туруп кетет. Şu кофеге шоколад кошуп коюшусун мүмкүн да. Шоколаддардын дережеси баары эле зыян жебейт эле деген сөз эмес. Шоколаддын черный шоколад дегенин кечинде кичине жеп койсо, 30 грамм, 20 грамм жеп койсо пайда. А бирок бизде жегенде кандай жейбиз? Таза эмес шоколаддарды алып туруп, анан толтура жарым шоколад, бир шоколад. Күнүнө 2-3 конфет жесеңиздер, бир жылда 10 килограмм вес кошом деп жей берсеңиздер болот. Кимдеги ошо вес кошкусу келсе, күнүнө 1-2-3 шоколад 2-3 штук жеп коюңуздар, 10 килограмм вес кийинки жыл ушунда каласа болот, кошулуп калат. Ошон үчүн мына бүт бардыгын балансировать эткенди үйрөнүшүп биз организмдин балансын сакташ, химиялык балансы, физикалык балансы. Бизде организмде биологиясы, медицинасынан башка химиясы, физикасы, математикасы бар да организмдинчи. Ошол сыяктуу эле үйдөгү эле хозяйство сыяктуу. Холодильник эмне алып келип салсак ошол желет. Ошон үчүн холодильник эмне алып келип салыш керек? Аны кантип жеш керек деген маселени сөзсүз колдонушубуз керек да. Ушул маселелер боюнча циклдын программасын түзөм буюрса, ошону менен бул жерден жана жаңы келгендер үчүн дагы информация мына мен 1 саат лекциям 500 сом алам, канча киши урсаңыздар ошолор акчаны топтоп мага берип коюңуздар. Бүгүнкүсү бекер. Бүгүн информативный деп просто. Анан бунун деген тыйын төлөп окуштун кереги барбы жокпу, сиздер өзүңүздөр байкап алыңыздар. Анткени деген мен да башка жумуштар менен ошо мына биздин врачтар келип окугандан баштап, мына Юрфанын врачтары укту ушул лекциялардан, 4-чү горбольницанын врачтары укту, диагноз центрдин врачтары укту, частный секторлордон келип окушту. Аябай пайда экен да. Алар өздөрүнүн врачтарына барып ошол окуган лекциясын эле жазып алып, бир кездерде тегерен отуруп WhatsApp'тан мен лекциям өзүмө келип атпайбы. Ушундай качтан лекция окуп жүрөсүң депчи. Ушул сыяктуу мына лекциянын пайдасын мен көрүп калгандан кийин анан элдердин баарына жайылтыш керек деген, тыйын табыш керек эмес. Мен Ылайга шүгүр тыйын таба турган башка өзүмдүн бизнесим бар, мен такыр эле бул система менен байланышпаган, өзүмө ылайык таба алам. Просто ушул элге стратегически жайылтыш керек экен деген.
ойго келдим да. Анан муну менен азырынча биз ушул уровенде болсо да заниматься этип турсак, мына 10 киши укса, барып дагы 5 кишиге айтса 50 киши угат. Ушинтип таркайт, бул деле таркап атпайбы бардыгы ушактар. Ошо дагы бир пайдалуу ушак катары таркатыңыздар ошонучу. Анткени деген, мына мисалы үчүн суу ичкен боюнча эле, суу, жана башында суу менен баштадык. Суунун суроолору бар да, канча ичиш керек? Муну элдин баары билет. 2-3 литр ичишим керек экен дейт да. Туурабы? Күнүнө 2-3 литр. Эгерде 70 кило болсом 2 литр, 70 болсом 100 кило болсом 3 литр ичсем жетет экен деп атабыз организмгечи. Макул аны билели. Экинчи, качан ичишибиз керек? Муну деле примерно окуп атабыз, качан ичиш керек. Муну только күндүз ичиш керек. Эртең менен эрте ойгондук, ач карын ичебиз сууну. Сөзсүз түрдө ачка ичиш керек. Сөзсүз эртең менен аны сууну эртең менен эрте ачка ичебиз, тамактын алдында жарым саат мурун ичебиз дайыма. Эми японский метод деп азырда көп келип атат WhatsApp'тан. Японский метод лечения водой депчи. Эртең менен 160 граммдык стакандан деп атат да. Ичсеңер 700-800 грамм сууну ачка ичсеңер, 3 маал ичсеңер, 45 мүнөт ичпей турсаңар деп турамын. Кандай оорулардан айыгат япондор? Ушул теманы ачып окуңуздар. Японский метод очищения водой, лечения водой деген. Японский метод лечения водой. Көп нерсени ал жактан билип алсаңар, биз кыргызча эле ичели, 700-800 грамм 45 мүнөт эмес, жок дегенде 20 мүнөт, 30 мүнөт тамактан мурун ичебиз сууну. Привычкага айландырыш керек. Биринчи кезде унутуп каласыздар, анан барып үйрөнөт. Эртең менен эрте турганда сразу эле ордуңан туруп эле тишти щетка менен жуй элек да. Тишти паста менен жуй элек да, желательно. Жөн эле биз чакырып коюп туруп эле сразу суудан ичсеңиздер, 500 граммдан кем ичпеңиздер. Ашказандын өзүнүн объему 500 грамм, эртең менен пустой болот. Эмне үчүн? Түнү менен адам дем алганда париться, оозунан буу чыгып атат, буланып атат дем алган сайын. Ошентип түнү менен организмде суу азаят да. Ошол сууну кайра ордуна толтуруш керек. Анан ашказандын соогу коюланып калат. Коюланып калган ашказандын соогун тамакка даярдаш керек. Дайыма тамактан мурун сууну ичкенибиз, биз ошол тамак ичкенге ашказаныбызды даярдаганыбыз болуп эсептелет да. Аны даярдабай туруп, конок келерде деле даярданып атпайбызбы? Тамакты да ошентип суу алыш керек. Тамакты даярдадык, эртең менен түштө кечинде 500 граммдан суу ичсеңиздер 1,5 литр. Кичинерээк кишилер 300 граммдан ичсеңиздер, бирок ортосунда да 1 стакандан кошуп коелу. Перекустун алдындачы. Анан эртең, значит, ач карын ичебиз сууну, качан ичебиз? Эртең менен түштө кечинде, эртең менен түш кеч 3 маал ичебиз, анан ортосунда да 1 стакандан кошуп коебуз деп, сразу мындай оңойлук схема болсун да. Анан кийин сууну ичкенде кандай суу ичебиз? Вот кандай суу ичкенин баары билебиз, таза суу ичиш керек депчи. Таза суу ичиш керек. Крандан алып ичпейбиз. Крандан алып ичкенде, крандагы сууда азыр шаардык суулардын водопроводный сетке хлор кошулат. Хлор кошулса инфекциялар, көп нерселер кошуп, жаман зыяндуу нерселер көбөйүп кетет, хлор кошуп тазалап турат. Ошон үчүн ушул суунун башында водозабор деген бар, Бишкектен жогору жакка чыккандар көрүп жүрсөңүздөр керек. Ал жакта деген 4000 сом, 5000 сом айлыкка аябай сонун бир укмуш кыйын кишилер барып иштеши мүмкүн, же иштебей да коюшу мүмкүн да. Анан бирөөлөр иштейт, жоопкерчилиги азыраактар. Күндө бир мешоктон салыш керек болсо, бир күн унутуп калса, эртеси 2 мешок салып коюшу мүмкүн да. Ошентип 2 мешок салган күнү хлор менен ичип койсоңуздар, негедир бүгүн өзүн жаман сезип атам башталат. Оору күчөп кетет дагы башка да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө фильтрден өткөрүп ичкен жакшы. Городской водопроводный суудан суу ичпейбиз, только через фильтр ичебиз биринчи. Через фильтр. Фильтрден иштик. Экинчиден, даяр суу сатып алып ичебиз. Талаада жүргөндө же бир жактарда жана бутылкадагы суулар 10-12 ступенден өтүп тазаланат да, таза өтө кыйындары жок дегенде 3-4 ступенькадан өтүп тазаланат. Ошол суулардан ичебиз, тазаланган суу ичебиз. Өтө важный нерсе бул. Анан булактын суулары. Булактын суусу деселе, мисалы үчүн мен билгени, кээ бир булактардын суулары таза, химиялык составы азыр ичкенге мүмкүн. Кээ бир райондордо, мисалы үчүн Казакстан койсоңуздар, биздин мына Нокен райондорунун тегеректеринде барсаңыздар, шор суу деп коет да. Шор суу аны көп ичкенге болбойт. Тазалап ичиш керек. Ошон үчүн булактын сууларын абайлабызда кайсынысын ичкенге болот. Күмүш суу деген ичсеңиздер болот, мына ушул сыяктуу суулардан тазаланган таза сууну ичебиз. Анан кандай температурасы, суунун температурасы 40-50 градус болуш керек. Себеби дегенде, мындан суу холодильниктен ичпейбиз. Холодильниктин ичи 5 градустун тегерек болот дагы, ошонун ичиндеги муздап турган сууну алып ичпейбиз. Кээ бирөөлөр тамагым ооруйт дейт, кээ бирөөлөр тамагым оорубай эле сонун эле иче берем дейт. Анан жайында алып эле холодильниктен любой нерсени алып ичебиз го. Өтө зыян. Анткени ичип алган суубуз ашказандын ичине барганда 36 градус биздин телобуз менен тең болбоюнча ашказандын ичинен ары кетпейт. Ашказандын ичиндеги кете турган нерсе, мына ашказан деп сүрөтүн тартсак, мисалы үчүн художник эмесмин. Мына ашказандын ичинде качан 36 градус болгондо, мына жерде ворота бар, 12 ичеге кете турганчы. Ошол 12 ичеге кете турган сфинкстер, мындай сфинкстер деп коет. Ошол акырын ачылат 36 градус болгондо, автомат ошондо иштейт да, булардын кнопкасы ачылат. 36 градус болгонго чейин ачылбайт, төрө берет. Ошондо индикатор бар ошол жердечи. 36 градус болгондо ачылып, мына бул жака кетет.
Эгерде муздак суу ичип алсаңыздар, ошону ысытыш керек. Если еще 400-500 градус ичип алсаңыздар, бул ысыганга чейин анын жанында поджелудочный железа дегенибиз бар, уйку безибиз. Эң биринчи ошогодон баштап суук тие баштайт. Бөйрөк, женский органдарга, мужской органдарга. Просто, пожалуйста, просто постоянно холодный суу ичкендер, это гарантированный поджелудочный железа, панкреатит, гарантированный почкасы ооруйт, гарантированный таш, гарантированный ошол кишилердин половой органдары ооруйт. Пожалуйста, холодный суу ичкендерди, ана мороженое аябай көп жегендер, буну деген гарантированно эле билиңиздер. Бул физика организмге деп коет да. Ошондон кеткенден кийин ана бул жерде бизде 5-6 метр ичегибиз бар, ар бирибизде 6 метрдей чоңураак кишилерде. Ошол ичеги менен барып отуруп, анан жон ичеги бар, анан чыгып кетет да. Ошол 36 градус болгон суу, мунун ичиндеги могу кабаттар көп, койдун ичегиси жуганда көрсөңүздөр. Ошонун ичиндегилерди дагы мусорларды алып, эртең менен суу ичтигиле. Жылуу ичтигиле. Жылуу суубуз келди дагы, жылуу суу 10-15 мүнөттө эле бияка кетет. 15 мүнөттө эле кеткен суу мунун ичиндегилерди бир сериядан тазалап алып кетет дагы. Бардыгы эле тазалап кетип калбайт. Биринчи поток алып кетет дагы, аркасында келаткандар акырындан сиңет. Бардык кан тамырлар, мына ичегинин ичине келип турган майда чачка окшогон кан тамырлар бар. Ушул кан тамырлар аркылуу сиңип биздин бүт органдарга ташып кетет. Ошол суу барып анан эритет, аркы жактагы таңаттычаңдык коюлуп калган, азыраак кандын коюлуп калганын бул барып эле эритип коет дагы. Болду, түшкө чейин сонун. Өзүңүздү жакшы сезесиз, башыңыз оорубайт. Мынакей суунун температурасы важный. Анан кийин кантип ичебиз деген суроосу бар да. Кантип ичебиз сууну? Кантип ичебиз? Кантип ичмей керек? Кантип отуруп ичебиз? Эгерде кимде-ким туруп сууну ичип ийген болсо, ошол кишилердин бөйрөгү ооручан. Бул боюнча мына кантип ичебиз? Кантип ичебиз? Отуруп ичебиз. Сөзсүз түрдө отуруп ичиш керек. Шашпай ичиш керек. Кантип ичебиз? Шашпай ичебиз. Кээ бирөөлөр трубочка менен ичкенди туура көрөт. Эң жакшы ушул. Шашпай ичебиз, отуруп ичебиз. Анан ичип эле туруп кетпейбиз. Ичип бүткөндөн кийин бир 5-10 мүнөт отуруп турабыз. Суу шашпай ар жакка кетсин. Ашказанын ичинде де кичине токтоп, 12 иче көргөндө токтоп кетсин да. Аны диңкилдетип эле баягы эме суугаргандай, өсүмдүктөрдү суугарганда деле рядка сууну койсок, аны акырын коюп койсок, эмип ичет да, тамырга жетип. Анан жөн эле шаркыратып эле коюп жүрсөк, ар жакка кетип калат да, бер жакка эле секилбей калбайт да. Ошон капельное орошение сыяктуу ичебиз да. Ошондо биз максимально анан мына кичинекейден баштап үйрөткөн жакшы, суу уйку без, поджелудочный железа менен өттөрдүн ичине чейин жетсин үчүн отуруп ичкенде колдон келишинче креслого отуруп алып туруп, бутту өйдө көтөрүңүздөр. Өйдө көтөрүп, киндиктен тизенин деңгээли жогору болуш керек. Ошондой абалда сууну шашпай ичип, ичкенден кийин дагы 10 мүнөт отуруп турсак, ушул нерсе именно ошо поджелудочный железа өттөргө чейин, буйрганга чейин эшиктерин ачып берет да. Ал өттөр деген мынтип эле сууну күтүп турган жок да, алар өттөр мындай туруп атат турабы, поджелудочный железа мындай эле жатат. Ошонун оозу ачылып, суу ошакка кириш үчүн биздин тизебизди өйдө көтөрүп, киндиктен жогору көтөрүп ичишибиз керек. Ошондо бизге суу өзүнүн ордуна жетет. Бул жөнүндө хадистерде жазылган, мына жолук салганда силерге айтып атат. Мусулманчылыкта да сууну отуруп ич деп атат. Сууну отуруп шашпай ич деп атат. Ошон үчүн сүйлөбөй, шашпай отуруп ичип, анан бир пас отуруп турабыз. Эми ушуга эле дагы менин кошумчам, мен мынтип жүргөндөн кийин ойлобоңуздар, дин жөнүндө түшүнүк жок деп, кичине менде да түшүнүк бар. Атам чоң молдо киши болгон, ошо бала кезден угуп өмөттүк эле. Сууга дем салып коюп ичет да. Баарыңыздар эле билесиздер, молдокени чакырып алып, алдына суу алып келди, сунап келебиз, анан ичебиз да. Ушул сууну молдокени күтүп ичкенибиз эң жакшы, ал эң туура кыраат менен жакшы сүрөлөрдү окуйт. Анан өзүбүз деле жок дегенде мына Фатиха бары, Кунут бүт өзүбүз билген сүрөлөрдүн бардыгын эле, Ихлас сүрөсү бар. Жакшылап өзүбүз ниетибизди коюп, дарат алып, ниетибизди коюп алып, сууга ошо дем салып туруп ичкен өтө пайдалуу. Анткени суунун структурасы деген сөз бар да, эгер наука менен түшүндүрсөк, ушул эмне деген бар? Суунун структурасы деген бар. Структурасы деген сөз ар бир молекуланын өзүнүн түзүлүшү болот. Мына жерде мындай суунун структурасы, мисалы үчүн, мына карды кармап көргөнбүз да, мындай болуп туруп атпайбы? Вот структурасы туура болсо, суунун клеткалары ушундай болуп катыйт да. Эгерде суунун структурасы туура эмес болсо, ал башкача эле бир мындай болуп калат. Демек, суунун структурасы качан туура болот? Бул туура информация келип өзүн башкарган кезде. Буга деген сүрөлөр кырааты менен айтылган, туура айтылган кырааттар менен келген нерсе, суу информация алып жүрүүчү. Информация барып сууга түшүп, анын структурасы тегизделет. А тегизделген структураны биз ичсек, ал организмге барганда кандын, ошол биздин сууга жеткен эритмелердин бардыгынын структурасын тегиздейт дагы, кандын клеткаларга барып туруп суунун сиңиши жакшы болот. Ошондон анан кийин пайда туура келет биздин организмгечи. Энергия аз кетип, оңой сиңет дагы, биздин энергиябыз оору менен күрөшкөнгө калат запасы. Көп тамактар боюнча ушундай информация кетет. Эгерде кимде-ким ошол сууну деген рок музыка коюп, жини келип бирөө менен урушуп жүрүп суу ичсеңиздер, ал пайда эмес. Суу информация алып барат. Жакшы ниет менен шашпай, колдон келсе жакшы каалоо айтып,
сүрөлөрдү окуп сүрө билбесеңиздер жакшы калып айтып менин организмге пайдасы тийсин, ушул суу жакшы мага пайда берет деген деп ичкендер пайданы көп алат суудан. Ошон үчүн дайыма сууну ичкенде туура информация берип ичиңиздер. Структурасын тууралайт, ал биздин организмдеги клеткалардын структурасына туура кирет. Энергия бизге ашыкча калат. Эгер туура эмес структура менен кирсе энергиябызды жоготуп коет. Ушуну структурага салам деп ичибизге киргенден кийин структурага салам деп энергиясын көп кетет дагы. Оору менен күрөшө турган энергиялардын баары ушул жака кетип калат дагы. Оору өзүнөн өзү күчтүү болуп кетет да. Вот ушинтип ушулар менен байланыштырып айтып атат. Чатак кездер ученыйлар кантип ичкенди түшүндүк, качан ичкенди түшүндүк, кандай ичкенди түшүндүк. Демек, бул суу жөнүндө эле канча маселе бар экен. Бул жөнүндө дагы бир 2 саат тынбай окуса болот, бирок сиздерге ашыкча болуп кетет болуш керек. Азырынча ушул жетет. Демек, барып эле балдарга суу ичкенди үйрөтө баштайлы бүгүндөн баштап. Мына Союз кезинде балдарды эшиктен киргенде эле мектепте да суу ичип жүрчү, садикте да. Японияда аппаратка мектепке алып келгенде кичинекей кезинен баштап эң биринчи сууну ичкенди үйрөтөбүз экен. Политикада жазылган бул. Сөзсүз суу ичкенди үйрөтөсүң. Анан кийин тамакты туура тамактанганды үйрөнөсүң. Үчүнчү сөзсүз түрдө баады колдонсун тамактан кийин. Төртүнчүсү кыймыл. Ушулардын баардыгын толук жасаганын садиктен баштап үйрөтөт да. Даже 2ден бөдөнөнүн жумурткасын 2ден берет, анткени ошондо 12 түрдүү микроэлемент бар. Ошол күнү баланын тамактан сырткаркы жетирген витамини болот. Ошентип отуруп балансировать этип организмди өстүрөт. Чоңойгондо ишке ала, мектепке барып, университетке кирейин десең эле, мына аппараттын үстүнө тура кой дейт. Давление өлчөгөндө эле турасың, жылаң айлап туруп турат келсең, ошол жерде мынтип көргөзгөндө эле кечирип кой, сен деген кальцийлерин жетишпей турбайбы, бар эмдиги жылы 6 айдан кийинге сен азыр окууга алынбайсың, себеби сен ооруп каласың. Сенин гемоглобиниң туура эмес болуп калат, же болбосо мындай, сен ооруп атсаң, мээң туура иштебейт, кабыл ала албайсың биздин информацияны, бара кой деп жөнөтүп коюшат экен. Жумушка да ошентип алат экен. Ошон үчүн булар ден соолугун аябай карашат экен. Булар бала кезден өтө катуу карай турган маселе. Бизде деле мына бизде берип аткан мына бүт атомный продукциясын дейбиз. Башка продукция жаңы келгендер үчүн жана буларга кайталанып калат. Бардык эле фирмалар жазып келип аткан азыркы сетевойлордун көпчүлүгүндө политика туура. Сеники жаман, меники жакшы дегенде деле сезмес. Неден айырмасы бар? Баасынан айырмаланышы мүмкүн. Сапатынан айырмаланышы мүмкүн, иштеген маркетингинен айырмаланышы мүмкүн. 3 нерседен айырмаланат да. Калганын бардыгы айтат. Шлактарды тазалаш керек, анан кийин питание алыш керек дейт, туурабы? Примерно ушундай схема менен иштейт бардыгы. Себеби алардын ар биринин окумуштуулары ошол маселенин үстүндө иштешет да. Бирок бул жерде маркетинг үчүн кызыгып келип атасыздар биринчиден, экинчиден товар действительно качественный экен. Салыштырып көрсө, анан арзан кээ бир учурларда мындай майдалап бөлүп келгенде, граммдап эсептеп эки жакты салыштырып келгенде арзан чыгып калып атат. Бирок качество бирдей болгон учурда дагы арзандыраак. Мына эмбе менен салыштырдык, пастасын салыштырдык мисалы үчүн, ошону салыштырганда эмбедики 150 грамм пастасы, 150 граммдык пастасы 300 канча болот? 350 сом болобу? 350 сом болот экен. Ал эми биздики, мына атоминики 200 грамм пастасы 260 сом болот экен. Бирок качество бирдей. Көк чай, эвкалипт, анан кийин прополистен түзүлүп атат. Бүт эффект экөө бирдей, качество окумуш деп эле мактаган учурда дагы экөөнүн баасы ценовой политиканы отуруп коюп атат да. Ошондой бир жактарын салыштырып көрүңүздөр. Кааласаңыздар бүгүн деле эгерде мындан жакшы вариант тапсаңыздар, кайра кетип ошо любой башка фирмага бара берсеңиздер болот. Эч ким кармашка акысы жок. Бирок салыштырып көргөндө мен бүгүнкү анализим боюнча мен ушуну туура көрдүм, ушул жактыкы туура экен деп чечтим. Анткени мен үчүн бул арзаныраак болот, качествосы бирдей болуп атат. Эмбейдин качествосы действительно жакшы экен. Ошол эле сыяктуу башка көп фирмалар менен салыштырсаңыздар болот да. Анан кийин технологиясын карадым. Мен өзүм химик технолог деген базовый образованием бар. Ошо химик технолог болгондо организмдин химиясы боюнча бир хобби катары колдонум да. Иштейм өзүмчө эле кызыгып информация топпойм да. Ошондо организмдин химиясы боюнча окуп келгенде баадыйлар чындыгында эле өтө ролу чоң экен. Муну мен университетте ошо медицинский вузда 5-6 жыл сабак бергенде күндү ар дайым студенттерге толуктап айтчумун ушуну. Илгери витаминное лечение деген болгон Союз кезиндечи. Курортко жиберер эле бардык ошо витаминдериңерди ордуна болбосо витамин жетишпесе болот деп. Же бир химиялык заттар бизде көбөйүп кетсе, же азайып кетсе, адамда оору болот. Себеби дегенде баланс бузулат да. Ошол биз көбөйүп кеткен нерсени чыгарып ташташыбыз керек, ал шлактар менен чыгып кете турган нерселер. Холестерин андай деп аткан. Жетпей калган нерсени толукташыбыз керек. Адамдын негизи баат дегенибиз менен баады, питание, организмдин ичиндеги бир эмете тургандар. Анан суу. А мен биринчи айтат элем, биринчи суу турат, экинчи питание турат, үчүнчү баады турат, төртүнчү кыймыл турат деп. Төртүнчү движение, кыймыл. Орусча кыргызча жазып койдум ошо айтат, тамактануу. Кыймыл. Кыймыл. Кыймылдын эмне үчүн кереги бар? Мына кыймыл бизде жаш кезинде катуу кыймылдап жүрөрбүз, бизде жеген тамагыбыз баары канча жесек сиңет да. Барган сайын, жаш жогорулаган сайын аз кыймылдай баштайбыз, айрыкча келин алгандан кийин.
эмне болду? Кыймылдабай отура берип застой болду. Бул деген сөз адамдын денесиндеги суу азайып, суу аз ичкен болуп, ушу аз кыймылдаса, ал кишинин бели ооруп, грыжа болуп, тизеси ооруп, ой ай деп уже тура албай эле кыйналып тартып койчу боло баштайт да. Себеби дегенде ал кишиде териси менен тери менен эт, булчуң эт менен теринин ортосунда өзүңүздөр билесиздер, бир былжыраган суюктук болот. Ал бара-бара пленкага айлана баштайт. Кийин барып ошо катып калат. Сөөгө жармашып калган булчуң мындай кылайын десең кыймылдабайт да, ал жабышып калды да бияка. Мынтсең жашыраак кезде кыймылдатат, себеби анын экөөнүн ортосунда суюктук бар. Ошондой эле ар бир суставыбызда суюктуктар бар. Ошол суюктуктар барып артрит, артроз болуп аткан себеби ошол жердеги суюктуктарга суу жетпей, ошол жердеги суюктуктарга туура эмес заттар топтолуп, анан катый баштады дагы, жабышып калды. Анан биздин кыймылыбызга кыйынчылык келе баштады да. Ошол үчүн сөзсүз түрдө биринчи орунда суу кайрадан бияка жазалып, кайра эстеп калыңыздар, мен дайыма кайра кайталанып жакшы көрөм ушул теманы. Суу биринчи орунда турат. Суу ичпеген киши 8-9 күнгө чейин суу такыр бербесе, ачка эчтеке бербей, бирок суу эле берсе жашай берет экен. 40 күн, 50 күн жашай берет экен. Суу дагы бербей койсо, адам батай өлөт экен да. Тамак экинчи орунда тамак. Тамакты туура ичүү, туура тамак ичүү. Туура тамактануу. Сбалансированное питание деп азыр чет мамлекетте бул эң негизги маселелер да. Айрыкча Японияда өтө жогорку маселе. Мен ушунун биринчи орунда Япония экен, экинчи монголдор, үчүнчү Германия экен, кыргыздар аркасынан үчүнчү экен дегенде, мен Япония алар умный да, алар ошондой, алар туура эле биринчи орунда алып дедим. Германия деле экинчи болсо керек десем, Германия үчүнчү болгондон Монголия экинчи болуп кетсе чычаладым да. Эмне үчүн биз Монголияда эмеспизби деп, мына мен психологический восприятие. Сиздер бизде ошондой кабыл болсо, биз монголдорчо жокпузчу деп. Биз ушундай адамбыз, айрыкча кыргыздар. Мен мынча жокмун дегенде, биз эмне монголдорчо жокпуз, кыргыздар деп намысыма келдим. А бирок монголдор менен ошо биринчи орунда тургандардын тамактануу режимдерин окуп көрсөңүздөр жакшы болот эле да. Үчүнчү тема тамактануу, кыймыл БАДы. БАДы эмнеге керек? Мына тамакты ичкенде биз дайыма эле баардыгын ушу бүгүн эсептеп эле мынча грамм мындай жешим керек, анча граммдай жебейбиз да, туурабы? Кудай бергенин жейбиз дейбиз да, жеп кете беребиз, анан кийин бир нерсебиз ашып кетет, бир нерсебиз жетпей калат. БАДылар менен ошо жетпей калган нерсебизди толуктайбыз. Төртүнчүсү сөзсүз түрдө кыймыл, күнүнө кыймыл. Эчтеке колдон келбесе жөн эле басып, 5 километрдей басып коюш. Антет мен итак эле өзүм кечке көп басам депчи. Көп басканыңыз, эмнеге чейин бассаң, отурдуң да бирдеме кечке кыймылдап атасың. Керектүү булчуңдар кыймылдабай калса, булчуңдарды бүт кыймылга келтирип, бири менен бири мындай жишип туруш керек. Бардык бурчтардагы кыймылдап туруш керек. Ошондо ошол жерге барган питание активдүү түрдө химиялык реакцияга кире баштайт. Химиялык реакцияга киргенде бизге керектүү вещество, кыймыл, ушул төртөөнү мен мындаймен порядоктон жазат элем да. Ушул сөзсүз түрдө ар бирине көңүл бөлүш керек. Ушул биздин организмибиздин акыбалы ушул. Эмдигиде тема. Азыр эми кечигип келип калдыңыздар, мен ошон үчүн дагы убакыт бар экен, окуй берсек болобу же токтотобу? Убакыт болуп кетти да. Ошон үчүн эмдигиде теманы биз гликемический индекс деген бар. Эмне үчүн адамдарды толуп кетип атабыз? Эмне үчүн семирип кетип атабыз? Же болбосо эмне үчүн арттап кетип атабыз? Көбүнчө эмне үчүн семирип кетип атабыз деген чоң проблема. Эмне үчүн семирип кетип атабыз? Гликемический индекс жөнүндө сөз болот эмдигиде. Ошол питание, правильный питаниянын циклын өтөбүз да. Ушуну бир жумада бир жолу алдын ала группаларга жазылат. Жылып кетиши мүмкүн, субботадан башка күндө ошо гликемический индекс боюнча өтөбүз. Эмдигиде бул чоң тема. Тамак боюнча өтөбүз. Туура тамактануу эмне үчүн, ал тамак кандай ичкенибизде эмне болуп калат. Кандай зыяны тиет биздин атомин продукциясын алганда. Кийинки келгендер үчүн дагы бир жолу информация. Биз алган, мисалы үчүн 10 000 сомго алган продукциябыздын пайдасы минимум 8 000 сом болуш керек организмге. Калган 2 000 сому кете берсин туалетке. Мунуну алып калышыбыз керек. Ошондо биз положительный, туура, молодец деген алардагы рекламабыз туура кетет, ишиңиздер жакшы жүрөт. Мындай боюнча тескерисинче болуп калса, тамактануусу туура эмес болуп, сууну ичпесе, тескерисинче болуп калат, негатив кетет. Ошон үчүн жакшы туура, аны биринчиден, экинчиден өзүңүздөр үчүн деле бир моральный удовольствие да турабы. Жакшы болуп калыптыр, ушуну мен айтып койдум эле, ичип жакшы болуп калыптыр деген сөз турабы. Сахары 15 менен жүрчү эле, азыр 8ге түшүптүр, же 6га түшүптүр сахары деп өзүң сүйүнүп каласың да. Эң негизгиси турабы. Анан ичкен киши ыраазы болот, сооп болот. Ошон үчүн буларды биле жүрсөк, биз көбүрөөк жакшы пайда келтирип, көбүрөөк сооп алабыз да. Эмдигиде тема ошо туура тамактануунун циклы боюнча баштайбыз. Сууну эме калгандар өзү болуп калса. Рахмат.